Текебаев ЭЯПке киргенден кийин бажыдагы коррупция бир колго өттү. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев журналисттик иликтөөлөр бажы тармагындагы коррупция боюнча Азаттык радиосу менен ой бөлүштү. Текебаев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин бажы чек арадагы коррупция бир колго өттү деди. Эмне үчүн райымдын маселеси бүгүн көтөрүлдү? Эмнеге 2000, 2005, 2010 жылдары көтөрүлгөн эмес? Анткени анда баары жасайт эле. Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин монополия болуп бир колго өттү. Мамлекет башчысы күч органдары катышмайын муну жасоо болбой калды. Бул бизнес трансулуттук мүнөзгө ээ болгонун белгилегим келет. Быйыл Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланды. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу үй бүлөнүн карго компаниясы Кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып, миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө Райымбек Матраимовдун аты аталган, бирок ал иликтөөлөрдү курулай каралоо деп атаган. Жээнбеков жогорку айлыкты мугалимдер алышы керек. Президент Сооронбай Жээнбеков билим берүү тармагындагы реформа боюнча суроого жооп берип, коррупция менен күрөштөн салык чогултуунун эсебинен мугалимдердин айлык акысын көбөйтүү максаты бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 25 декабрда Бишкекте жыл жыйынтыгы боюнча өткөн пресс-конференцияда айтты. Жалпы реформаларга 12 миллиард сомго жакын акча кетти. Бажыдагы санариптештирүүнү аягына чыгарсак, салык системасын фискалдаштырсак, коррупциялык схемаларды токтотсок, билим берүү тармагына каражатты көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк болот, деди президент. Кыргызстанда мектепке чейинки жалпы орто жана жогорку билим берүү мекемелеринин саны 4000 чамалайт. Аларда эмгектенген педагогикалык жаамат 110 000 жакын адамды түзөт. Өкмөт сентябрь айында мугалимдердин айлыгын көтөрүү тууралуу токтомго кол койгон. Ага ылайык билим берүү тармагынын кызматкерлеринин маянасын 30% көтөрүү тууралуу чечим 1 октябрдан тартып аткарыла баштаган. Элсиндин кетип жатып Путиндин өтүнгөн жалгыз суранычы белгилүү болду. Россиянын биринчи президенти Борис Элсин өлкө башчылык тактыны Владимир Путинге калтырып жатып, бир гана нерсени суранган. Бул тууралуу Элсиндин кеңешчиси Валентин Юмашев BBC каналына берген маеги учурунда белгилүү болду. Анын айтымында Элсинге кийинки президент совет менталитетинен оолак адамдын болушу маанилүү эле. Ал Владимир Путинден өзүнүн реформасын улап кете турган адамды көргөн. Экөөнүн ортосунда Элсиндин өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугу боюнча келишим болгон деген кептер чындыкка туура келбейт. Элсин Путин менен коштошуп жатканда Россияны көздүн карегиндей сактагыла деген гана сөз айткан, деди Юмашев. Борис Элсин отставкасы тууралуу 1999 жылдын 31 декабрында жар салган. Дүйнө бул жөндө президенттин жаңы жылдык куттуктоосунда билген. Өзгөчө кырдаалдар министрине караштуу агенттиктин башчысын атып кетишти. Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу агенттиктин башчысы Сапар Бакыевди атып кетишти. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Окуя тууралуу кабар ички иштер бөлүмүнө кечки саат 8:30 жакын түшкөн. Тез жардам 35 жаштагы Сапоевдин жансыз денесин Озгурдун ооруканага жеткирген. Жансыз денени кароо учурунда башынын арка тарабында белгисиз ок атуучу куралдын атылган октон калган изи жана мурун тарабында анын чыккан изи бар экендиги аныкталган. Маркумдун жашаган дареги боюнча үй жайын кароо учурунда сарайынын алдында уюган кандын жана андан 4 метр аралыкта белгисиз октун гильзасы табылган дешти милициядан. Учурда бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине адам өлтүрүү боюнча катталып, ар тараптуу иликтөө иштери башталды. Тиешелүү экспертизалар дайындалган. Маркум Бакыев Сапар үй бүлөлүү эле, артында 2 уулу калды. Тазабек Икрамов менен Экмат Байпакбаев ыштан улам жакалаша кетти. Жогорку кеңештин депутаттары Тазабек Икрамов менен Экмат Байпакбаев Бишкектеги каптаган кара түтүн маселесинен улам кайым айтышып, андан кийин жакалаша кетти. Күн тартибине киргизилген маселелерге алымча кошумча киргизүү учурунда Кожобек Рыспаев Бишкек шаарынын атмосферасынын булганышы боюнча токтом бар экенин айтып,
Анын отун энергетикалык комплексти жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети карабаганын белгилеп, күн тартибинен алууну сунуштады. Агрардык комитет караптыр, бирок биздин комитеттен өтсүн, себеби жалаң эле бизге тиешелүү маселелер экен. Бизден өтпөй туруп анан кантип алып чыгат? Анда агрардык комитет жооптуу болуп алып чыксын, деди ал. Депутат Экмат Байпакбаев чындап эле токтом ал мүчө болгон комитеттен өтпөгөнүн айтып, мыйзам боюнча токтом долбоору жогорку кеңештин сайтында 1 ай илинип турушу керектигин билдирди. Өз кезегинде эл өкүлү Мирлан Маматалиев Бишкекти каптап жаткан кара түтүн маселеси орчундуу экенин, токтомду 1 ай күтүүгө болбой турганын айтып, кайсы бир комитеттен өтө элек болсо андан өткөрө койсо болорун белгиледи. Ал эми депутат Тазабек Экрамов кара түтүн боюнча эле акцияга чыгып, ар кандай сөздөрдү айтып жатканын билдирди. Силер комитет карай элекпиз, бирок билебиз деп отурасыңар. Билсеңер буга чейин карабайт белиңер. Бүгүнкү күнгө чейин жүрөсүңөр. Болду, кайра чыгып өзүңөрдүкүн качайт эте бербегиле, деди ал. Талашып тартышкандан кийин Байпакбаев менен Экрамов кайым айтышып, андан соң жакалаша кетти. Аларды башка депутаттар ажыратып калды. Бир аз убакыттан кийин Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулу депутаттардын элдешкен видеосун Facebook баракчасына жарыялады. Депутат Бишкек Орто Азиядагы эң кир шаарга айланганы өкүнүчтүү. Депутат Каныбек Иманалиев Бишкек шаары Орто Азиядагы эң кир шаарга айланганы өкүнүчтүү экенин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 26 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Жыйында Бишкек шаарындагы абанын булгануу деңгээлин төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндө токтом долбоору каралууда. Бишкек Орто Азиядагы эң бийикте турган шаар, эми Орто Азиядагы эң кир шаарга айланганы өкүнүчтүү. Бирок бул токтом менен маселе комплекстүү түрдө чечилбейт, жалпы парламентте угуу кылалы. Бул токтомду кабыл ала берели, экологиялык коопсуздук маселесин парламентте кароо керек, деди депутат. Абактан качкан жаран чекистмин деп ондогон адамдарды алдап кеткен. Кадамжай милициясы өзүн УКМКнын кызматкеримин деп тааныштырып, алдамчылык кылып жүргөн жаранды кармады. Ушул жылдын 4 декабрында Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын 27 жаштагы тургуну Төлөнов Руслан аттуу жаран алдамчылык жолу менен 180 000 сом акчасын алып из жашырып кеткендигин билдирет. 12 декабрь күнү шектүүнүн үстүнөн дагы бир арыз түшкөн. Кадамжай шаарынын 54 жаштагы тургунунун бейтааныш аттуу УКМКнын кызматкеримин, атым Руслан деп тааныштырып, 24 000 сомдук унаа тетиктерин алып, акчасын эртең беремин деген боюнча келбей койгон. 11 декабрь күнү Айдаркен шаарынын 43 жаштагы тургунун өзүн СНБдан Жээнбеков Руслан деп тааныштырып, арыздануучунун жеринин документин бүтүрүп берүү үчүн 10 000 сом акчасын ишеничине кирип алдап алып кеткен. Кадамжай районунун Бел айылында дүкөн иштеткен кишинин 15 000 сомдук ар кандай кийим кечелерин алып, акчасын ушул күнгө чейин кайтарган эмес. Кадамжай шаарынын Орозбеков көчөсүндөгү азык-түлүк дүкөнүнөн апам каза болуп калды, Куран окутам деп ишеничине кирип, жалпы суммасы 26 340 сомдук азык-түлүк алып кеткен. Арыздануучунун айтымында шектүү өзүн УКМКнын кызматкери болом деп тааныштырган. Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын 51 жаштагы тургунун 30 000 сомун алып кайтарбай койгон. Мындан сырткары Кызыл Кая шаарынан дагы шектүүнүн аты аталган 3 факты катталды. Ал 195 000 сомдук Mercedes-Benz автоунаасын жалпы баасы 17 000 сомдук эки баш кочкор жана базардан 11 000 сомдук кийим кечени алдоо жолу менен алып кеткендиги аныкталды. Кадамжай райондук милициясы шектүүнүн изине түшүп кармады. Ал Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жергетал айылынын 37 жаштагы тургун экени белгилүү болду. Шектүү 2016 жылы Ош шаарындагы абактардын биринен качкандыгы үчүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тарабынан издөөдө жүргөн. Учурда убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Орусия Кыргызстанда пилотсуз учак колдонууну сунуш кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасында пилотсуз учактардын дрон бөлүгүн түзүүгө жол ачкан протоколду мамлекеттик Думанын кароосуна жиберди. 26 декабрда Думанын электрондук маалымат базасынын сайтына илинген бул документ Кыргызстандын аймагында өзү учкан аппараттарды колдонууга да мүмкүнчүлүк берет. Келишим учкучсуз авиациялык системаларга жана пилотсуз учуучу аппараттарга байланыштуу терминдер менен толукталып жатат. Пилотсуз учуучу аппараттарды колдонууга байланыштуу Орусия менен Кыргызстандын мыйзамдарындагы дал келбөөчүлүк жоюлууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигинде пилотсуз учуучу жабдыктардын жана Орусиянын аба кемелеринин учууларын уюштуруу тартиби орнотулат деп жазылган документке тиркелген түшүндүрмөдө.
Эки өлкөнүн парламенттеринин ратификациясынан өткөндөн кийин күчүнө кире турган бул протоколго быйыл 28 мартта Путин Бишкекке келгенде кол коюлган. Жаңы макулдашууга ылайык Кыргызстандагы бирдиктүү базанын жалпы аянты 58,3 гектарга чейин кеңейтилип, анын эсебинен ижаранын жалпы суммасы $4,5 миллион 4,79 миллион долларга көтөрүлмөй болгон. Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасынын курамына Кант шаарындагы Кант авиа базасы, Каракол шаарындагы сыноо базасы, Чалдабар кыштагындагы байланыш дүйүнү жана Майлы суу шаарындагы автономдуу сейсмикалык пункт кирет. Жаңы футбол академиясы FIFA 31 декабрга чейин чечкилер же грант башка мамлекетке берилет. Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте футбол академиясын куруу үчүн мэрия сунуштаган жерге макул болгон жок. Бул тууралуу Борбор калаанын мэри Азиз Суракматов Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, футбол академиясын курууга мэрия 3 жер тилкесин сунуштаган. Футбол федерациясынын баш катчысы Нурдин Букуев ал жер тилкелери FIFA берип жаткан гранттын талабына жооп бербей турганын айткан. Эл аралык футбол федерациясынын талабына ылайык бизге сунушталып жаткан каражыгат Токойчоосуна футбол академиясын куруу туура эмес болот. Анткени бул парк шаарга керек жер. Ак өргөй конушунан сунушталып жаткан жер тилкеси 5 гектар гана. 11-кичи райондогу жерге футбол талаасын курууга мүмкүн эмес. Футбол академиясы үчүн 8 же 10 гектар керек. Эгер маселе 31 декабрга чейин чечилбесе, FIFA бул грантты башка мамлекеттерге берет, деди футбол федерациясынын өкүлү. Эске сала кетсек, Бишкек шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында кече 25 декабрда баш калаада футбол борборун курууга жер бөлүп берүү маселеси каралды. Кыргызстандын футбол федерациясынын өкүлү Эл аралык футбол федерациясы Бишкекте футбол академиясын куруу үчүн гранттык негизде каражат бөлүнөрүн билдирген. Буга чейин футбол федерациясы курула турган футбол борборунун макетин жарыялаган. Анда 3 чоң жана 6 мини футбол үчүн тала, административдик имарат, мейманкана, медициналык борбор, бассейн жана эс алуучу жайлар салынары айтылган. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков футбол федерациясы менен кошо футболду өнүктүрүү программасын иштеп чыгууну жана программанын алкагында Бишкекте эл аралык деңгээлдеги жаңы заманба футбол стадионун курууну өкмөткө сунуш кылган.